даже 100% жаштардан түзүлгөн. Алардын башчысы эле 28 жаштагы Аскар Алмаз уулу, ошондой эле Болот Ибрагимов, тааныгандарынан Ринат Усупаев, Кыргызстандын эң мыкты активисттеринин биргилери. Мында мүмкүнчүлүк 30 жыл эгемендүүлүктө менимче келген эмес, чтобы жаштардын баары ушундай бир муштум болуп, баары бир маалда ушу мекенибизге мындай алып келген акыбалдан тажашып, буюрса аттанып чыгып баратышат. Нурсултан Кубанов колдоп келген. Эмнеден болом? Анткени ал баарын кылып алат да, колунан баары келет, күчтүү жигит. И ушун жаштар келе берсин бийликке. Ушулар оңдоп кетет деп мен ойлойм да. Надеждам ошо да. Андан башка деле оюн жок, ошо үчүн отурам мен деле. Анан эл колдойт албетте. Буга чейин мисалы акчага эме кылып көрүшпөдү баарын. Тууганын, тааныштарын акчага сатылып көрдү. Эмне пайда берди? Эч нерсе пайда жок. Эми элдин аң сезими, билими өсүп калды деп ойлойм. Билимдүү жаштардын билими менен, илими менен саясатка дагы жакшы бурулуштар жасалып, эски көз караштардан арылабыз деп ойлойм. Эл үмүтү биринчиден бул жаштар, экинчиден эски муундар жок. Эл үмүтүн колдойт. Мен ишенем колдойт депчи. Кантип эле анан баягы эле партияларды колдойлубу? Бийликте эмне кылып жүргөнүн көрдүк, жаштар эмне кылып жүргөнүн көрдүк биз баарыбыз элечи. Ошон үчүн жаштарды колдойбуз. Өзүбүз дагы жүрдүк, чогуу эле жаштар менен митинг башталганда деле жаштар эле чуркашкан. Ошон үчүн азыр Эл үмүтү партиясына жаштар чогулуп калган үчүн биз Эл үмүтүгө келгенбиз.